Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Алмамбет Матубраимов, мурдагы спикер, эл өкүлдөр жыйынынын спикери болгонсуз да, анан биринчи вице-премьер болуп, премьердин да милдетин аткардыңыз го, Рахмат студияга келгениңиз үчүн. Кандай деп ойлойсуз азыркы абал мына Оғанстан жөнүндө абдан көп эл айтып атат, шаарга абдан көп пакистандыктар келиптир деп атышат, бийлик айтып атат, коркпогула, бул жөө эле транзит деп. Сиздин оюңуз кандай? Мен элетелем Афганистан деген өзүнчө мамлекет бул, өмүр бою согушуп келаткан. 5000 жылдык кылымдан бери эсептейбиз, 5000 жылдан бери эч кимге багынбаган мамлекет. Эми өздөрүнүн бул канткендеги акыркы берип аткан кабарларында, билдирүүлөрүндө айтып атат. Биз Англиянын Советтер Союзундагы акышында талкаладык деп. Эми бул жагынан баарын айтып келгенде өзүнчө түгөлдөп кетсе болот. Өзүңүздөр билесиз, тарых кылайык. Англиялык экспедиционный корпус Индокитайский деген 180 000 киши Кытай менен Индияны багындырган. Ошондон коркунучта болуп Афганистан кирген өтө татаал деп туруп, дагы көбөйтүп туруп 230 000 экипаждык корпус кирип, башкара алган эмес, бир гана сержантты койгоруп койушкан. Эч качан афган эли баш ийбейт, кирген кишилер кетпейт, чыкпайт бизден деп. Ошондуктан айтканда экинчи себеп менен алып келгени бул Англия бүт дүйнө жүзүн багындырып бириккен Британия мамлекети. Жакшы жолдор койгон. Афганистан андан кийин болсо биз ушу демократиялык жылыш болсун орта жүзүн деп СССР убагында кирген, 10 жыл ал жерде болгон. Андан кийин Союздун ыдырап кетишине дагы, таркап кетишине дагы себептердин бири болушу мүмкүн бул Афганистандагы. Мына 20 жылдан бери акш оңдойбуз деди, 20 жылдан бери эчтеке алып келбестен өзүнчө бир баш аламандыкка таштап коюп туруп мамлекеттен чыга берди. Өзүнүн армиясы турса дагы, ошондуктан Афганистандагы болуп аткан нерселерди туура түшүнүү керек деп ойлоймун. Ар бир мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүн түптөйбүз. Эл башкарабыз деген бар. Эми исламдык дейт, башка дейт, ар кандай тартиптеги бул айрыкча маалымат каражаттарын ар кандай тармактуу, ар кандай түрдө көрсөтүп атат. Карап көрсөңүздөр, CNN өзүнчө көргөзөт, Америка өзүнчө көргөзөт, Европа өзүнчө, Орусия өзүнчө, Афган өзүнчө көргөзүп атат. Мусулман мамлекетти эл жазыр өзүнчө көргөзүп атат. Кай жагынан карап көрсөңүз туура эле нерсе сезилет. Бирок тилекке каршы эми бул үстөмдүк, зордук, өтө азыр бул дүйнө жүзүнө өнүгүп келаткан кездеги бир өзүнчө мусулманчылыктын катаал тартибине түшүп бараткандай ал тургай Иранга карата салыштырмалуу деген ойлор пайда болуп атат. Бирок ар бир мамлекеттин өзүнчө өнүгүүгө, өзүнчө өсүүгө толук шайлоо негизинде мамлекет курууга толук укугу бар. Бул Афганистан эгертен бери мамлекет болуп келатат, качандан бери болуп келаткан. Бул жакшы. Мына күрөшүүнүн өзүнчө түрлөрү бар. Кытайда күрөшүүнүн бул уйгур улуту өзүнчө кантсек да мамлекеттүүлүктү алайын деген 50 миллиондон ашык уйгур бар деп угабыз. Андан тышкаркы биз азыр курдтар бар, мамлекеттүүлүккө жетебиз, 80 миллионбуз дегендей. Ушундай дүйнө жүзүндөгү жүрүштөр болуп атат. Афганистандагы өтө кызык нерсе болуп калды. Бул жерде айтканда дүйнө жүзүнө бүт бардыгын башкарабыз. Биз өзүбүздүн мыктылыгыбызды көргөзөбүз деген кошмоштор мамлекети кандайдыр бир түшүнүксүз чечим кабыл алып койду десем жаңылбайм деп ойлоймун. Ушунчадан бери бардыгын шайлап ордуна коюп кетебиз. Биз граждандык коомду өнүктүрдүк, мамлекеттик аскер күчү кадимкидей жетет, талиптерден коркпойт, жеңишке жетет дегенде тилекке каршы өзүнчө болуп калды. Элдин кабыл алышы бул жерден эгер Афган эли экиге бөлүнсө, граждандык жарандык согуш боло бермек. Ошондон өзүнчө келип буларга бир макулдук берип, кандайдыр бир мүмкүн согуштан чарчагандыр. Эми талиптердин айтып аткан ар бир кайрууларын, жарыяларын карасак, өзүнчө болуп атат. Бизде эч качан наркотикти мындан кийин өстүрбөйбүз, башка мамлекеттерге тийбейбиз, биз ушундай калыс сактайбыз, бүт бардык дипломатиялык мекемелерди сактап калабыз деген нерселерине туруштук бергендей, азыр Кабулда ошол бир кандай дипломатиялык элчиликтерге кирип кетти. Бир бузукулук кыл дегени мындай ачык түрдө уга элекмин. Аэропорттун бир өзү гана калып, башка жактан транспортко катташ болбогондон кийин аэропорттон самолеттор учуп атат дейт. Эвакуация болуп атат дейт. Эми баарын айтып келгенде ар бир мамлекеттин түзүлүшүнө. Бүгүн эртеге бизге коркунуч түшөт Кыргызстанга дегенге мен алысыраакмын. Канткенде дагы биз алар менен чектеш эмеспиз. Бизге чейин чектеш мамлекеттер бар, бул шердик зонада. Андан кийин бириккен коопсуздук күчү бар биздин. Канткенде дагы мен ойлоймун бул жерден Афганистан өзүнчө коопсуздук Кыргызстанга жаратат. Андан тышкаркы бул жөн эле чыккан. Афгандыктар чыгып алып же Кыргызстанда да качкындардын макамын бергиле, болбосо бизди алып кеткиле деген өтө чоң сунуштарды, талаптарды коюп атат.
Бул жерден дагы өтө кылдаттык менен караш керек. Ансыз дагы биздин мамлекетибиз өткөн кездин кыйынчылыгынан азыр дагы бүтө элекпиз. Толуктуу мамлекет болуп туруктуулукка бара элекпиз. Ал Тургай бизге барганда таң калып калдым мен Путиндин айтканын кайрадан кайталаганына. Путин айтты, биздин мамлекетиңердин бутуна туруп, өзүнчө мамлекет болууга умтулуп келатат деп айтканды. Түркменстан менен Тажикстандагы президенттер айтты. Силер жаңыдан жаралып түзүлүп келатасыңар. Биз турукташып калдык дегендей маанайдагы сөздөрдү айтышты. Ошондуктан бул жердеги нерсени абдан көңүл коюп караш керек. Бул биринчиден Афганистан боюнча айта турган сөзүм бүгүн эле талиптардын толук күчү жетет, кирип кетет дегендейге мен эч кандай кооптонуу жок деп ойлойм. Себеп дегенде алардын самолеттору, вертолеттору, чоң техникалык танкылар, бронетранспортерлар жок. Негизинен көрдүк машиналарда атуучу курал жарактар менен гана талиптер көп нерсеге жетишип атат. Эгер чын эле бул жерден дагы бир эки мамлекеттин тирешесинде болуп аткан Кошмо Штаттар эле жардам бербесе, Америка Кошмо Штаттары алардын куралдануу тарабы, башка тарабы дагы. Чынын айтканда талиптер кыймылын түзүп кеткен Америка Кошмо Штаттары, баардыгыбыз билебиз аны. Муну кандай Пакистан түзгөн дейт, кийин Америка колдогон. Эми бул жерде айтканда Пакистандагы дүйнө жүзүндөгү өзүңүз билесиздер, атомдук курал бар мамлекеттердин ичинде Пакистан да керек. Пакистан дагы өзүнчө азыр бул Борбордук Азиядагы мамлекеттердин ичинен Индия менен тирешүүдө атомдук куралы бар. Бул жердеги жаралууда канткен дагы карама каршылык жаратып турган, канчалык мамлекет бири-бири менен тирешип турса, ошончолук башка мамлекетке жакшы өзүнүн саясатын алып кетүү үчүн. Анан бул жака пакистандыктар келип атат дегенге мен кооптонуум бар. Себеп дегенде көбөйө баштады көчөдө. Эмне үчүн транзиттик мамлекет кылабыз? Бир кызыкчылыкпы? Анда хап кылалы, өзүнчө аэропорттон келип эле учуп кете берсин, биз эч кандай ага тиешебиз жок. Ошондуктан биз өзүбүз кыйналып атканда, титулдук кыргыз эли идентификациядан кетип атканыбызда, титулдук элдин мыктылары азыр чет мамлекетке чыгып кетип атат. Ошондуктан бул жердеги өтө чоң кооптонуу бар. Биз кыйкырган менен айтып атабыз, эмгек миграциясына миллиондон ашык киши кетти деп атабыз. Макул миллион болсун. Ошол жердеги татыктуулар кетти, чет мамлекетте өзүн көрсөтө алган, иштей алган, билими барлар кетип атат. Ошондуктан биз бул өзүнчө кетип аткан иш миграциясын токтотуп, татыктуу кишилерге иш ордун беришибиз керек. Биз баягындай эле жеңип келдик, тууган, тушкан парчалаш дегенди токтотушубуз керек. Мамлекетти түптөөгө киришибиз керек. 30 жылдан бери чайкалып келатабыз. Жаңы Кыргызстан тарыхында жаза турган эчтекебиз жок. Ошондуктан бул жагын ойлонушубуз керек. Мен айтып келетем, буга чейин дагы интеллигенция эми үчүнчү поколениеде муундагылар келип калдык. Ошондуктан жаңыдан интеллигенция. Биз элитабыз деп жаңы жогорку кеңештеги айтып аткан Атамбаев айткан чимкириктер биз элитабыз деген бул туура эмес. Элита деген андай болбойт. Ошондуктан бул жердегине туура данышмандык менен кемеңгер кыргыз эли түшүнүп, аксакалдык менен, бирок ошончо дагы азыр шайлоо системасы мурункуга караганда кичине тандоо мүмкүнчүлүгүн берип койду. Бул жерде дагы мен оюмча өзгөрүү болот деген ойдомун. Мынау пакистандыктар келип атканы мүмкүн жөн эле кимдир бирөө ар бирөөнүн визасы канча турат? Бир 50-60 мүмкүн $100 чейин. Эми бул жерде мен айтканда бул жерден мүмкүн кандайдыр бир коррупциялык схема иштеп аткандыр. Бизге эмне кереги бар бул жерден? Ошол визадан табабыз деген. Визадан тапкандан Тышкы иштер министрлиги биз өзүбүз каржылайбыз десе мен сүйүнөт элем. Тапса. Тышкы иш министрлиги бюджеттен каржылайбыз. Ошондуктан бул жердеги табат бир нерсе деген кызыкчыларды сыртка ташташыбыз керек. Эгер транзиттик кылсак, эмне үчүн аэропорттон түзөлү ошол жердеги дүйнө жүзүндөгү гостиницасына жатсын, бир суткада учуп кете берсин башка жака. Карантин дегени бар экен. Эми карантин дегенди бир гана түшүнүктүү айтам да. Карантин эмне үчүн бизден кылабыз? Бизден эмне үчүн карантин арабский эмелеп аткан дагы карантин болот. Ошондуктан дүйнө жүзүндөгү эгер вакцинациясы болсо, эч кандай карантин деген деле бир нерсе жок. Ойлоп табуунун эч кандай кажети жок. Дүйнөдө бар. Дүйнөлүк саламаттык сактоо коому уруксат берилген атайын вакциналар бар. Алган киши эч кандай карантини жок, дүйнө жүзүн кыдырууга толук мүмкүнчүлүгү бар катташка. Бизге вакцинасы жок кылган кишини алып келип алып, дагы оорулар ушункун тутанып атат деген, ошол жактан апаат мына ковид келет дегендерин силерди токтотушубуз керек. Деген менин жеке оюм. Шайлоо жөнүндө айтып калдыңыз, кичине адилеттүүрөөк болот го деп. Кандай деп ойлойсуз? Шайлоо дайындала элек, бирок болот го, ушул. Эми чын айтканда шайлоо кодексин кабыл алышты депутаттар 54-36 деп. Бул жерден мурун 35-55 дешкен.
Анан карап көргөндө ар бир 100 000 шайлоочудан бирден депутат шайланат дегенде, мен азыркы түшүнүгүм боюнча Ош шаары менен Талас областында 1,5 депутат болгонго бир депутатты бөлүп коюшту. Канткен дагы регионал бир региондон өзүнчө чыга турган болсун деп. Бул канткен дагы тең аталуулукка, экинчиден болсо экинчи борбор деген статусу бар Оштун. Талас алыскы регионго кирет. Ошондуктан ал жерде жазылган 10% чейин азайтып же өзүнчө бир округтарды түзүүгө мүмкүнчүлүк бар деген. Бул дүйнө жүзүндөгү практикада бардыгында эле бар. Алыскы райондорго же болбосо өзүнчө турган провинцияларында же аралдагыларга 20% чейин аз сандагы кишилерге мүмкүнчүлүк берет. Эми бул биз айтканда партиялык система деп койдук. Эми партиялык система дегенде деле бизде партиялык система болгон жок. Ар бир ошол партиянын мүчөсү өзүнүн туугандарына, ошол жердеги жердештерине, уруучулугуна регионалдык принцип менен барып шайланып беришти. Эми алардын ичинде золотой дегендер бар эле, эч кайда барбастан акчасын берип коюп, жалпы партиялык тизме менен деди. Эми бул жерде айтканда 36 бир мандаттуу болду. Бул жерде тең атаулдук болот. Канткенде дагы ким кандай эл тандай алат. Бул жерде өткөн кездеги айрыкча колунда барлар менен жоктордун ортосундагы аралык өтө өзгөрүп, өтө алыстап кетти. Бул жерден дагы азыр колунда барлар эле шайланат деген дагы мүмкүнчүлүк болбой калышы мүмкүн. Айылдагылар айтып атат, биздин да жөнөкөйлөрдү коелу. Ушунча жылдан бери башкалар келип атат дейт. А 54 депутаттын ичинде партиялык списокте персонифицирован деп койду. Бул дагы жакшы нерсе. Партиядан шайланат, тизмеде болот. Баягындай алтын деген жок, биринчи, экинчи тизме деген болбойт. Ким Кыргызстан боюнча бир эле өзүнүн жерин эмес, баардык жерден негизинен азыр деле барганда ишенип өзүнүн районуна, өзүнүн ишенген жерлерине барып атышат. Ал жерден тышкары Кыргызстан боюнча ушул партияга кирип добуш бере алат инсанга. Ошондо ким кандай болот? Мүмкүн 54-чү болгон жигит мыкты болсо, кыргыз эли сыйлай турган болсо, биринчи болуп партиядан шайланып келип калышы мүмкүн. Кыргызстандын бүт. Ошондуктан бул жерде канткенде дагы жарым жартылай шайлоочулардын укугун кайтардык десем жаңылбаймын. Эми бул принципти мен түшүнбөй калдым. Эмне үчүн 3төн 1 мындай болуп калды, 3төн 2 мындай дегенде. Ошол жерде алып келгенде дүйнө жүзүндөгү бир палаталуу парламенттер бул 19 мамлекет бар. 19 мамлекетте бүт бардыгында бир мандаттуудан келишет. Ал жерде пропорциональный. Партиядан келесизби, коомдон келесизби, жеке өзүңүздү көтөрөсүзбү? Ошол жердеги шайлоочулар татыктуу кишини шайлайт, ошого кайрылат, өзүнүн мыйзам ченемдүүлүгүн, өзүнүн мамлекеттик ишке киришүүсүн ошол аркылуу башкаруу системасына иштегенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Эми мындай деп атсак, паритет кандай болот десек, эки палата парламенттердин бардыгында сенат бар. Алар бир өзүнчө бөлүнгөн мамлекеттик субъекттерден келет. Бул федеративдик мамлекеттердин негизинен. А экинчиден эл өкүлдөр жыйын деп коет. Бул Америка, Англия, Франция, Германия, Япония баарын айтсак, чектелген, такталган округдардан чектелген чегерасы менен, саны менен канча 450 депутат болобу, 360 депутат болобу, ар бир мандаттык округдан келет. Ошондуктан ал жерге келип туруп партиядан келеби, башкадан келеби, ал жерде келип коалиция түзүлөт, бардыгы биригүүчүлөр болот. Ошондуктан ал жердеги канткенде дагы демократиялык принциптердин дүйнө жүзүндөгү сакталып келе жатат. Бизде тилекке каршы партиянын лидери бардыгын чечип атат. Ошондуктан мен айтып койгондо, айтып келе жатам, көбү жаман көрөт. Кыргызстандын 0,1%-на жетпеген коррупционерлер менен саясатчылар мамлекетти башкарып келе жатат. Эч кандай жооп бербей дагы келе жатат. Ошондуктан бул жердеги кичине болсо дагы жоопкерчиликтүү болуп келсе, бул шайлоо системасындагы кичине болсо дагы бул өзгөрүү деп ойлойм. Ошондуктан азыр эми мындайында өзгөрүүлөр болобу, кандай бюллетень чыгарат, Центризбирком азыр кандай болот, эми ар кандай ушактар болуп атат, буга чейин деп. Эми биздин парламенттен жарым жыл дедик эле, жарым жылдан 1 жылга кетип калды полномочиясы. Эми бул статусу кандай болот? Ал жерде эч качан эмес, эгер шайлоо өтпөй калса сөзсүз түрдө кайрадан шайлоо жарыяланган. 60 күн эмес, кыскартылып 45 күнүн ичинде. Ага дагы барбадык. Конституциялык өткөн кездегини эл көтөрүмдүүлүк кылып атат. Бирок азыр дагы чечилбесе, мен эл аралап жүргөн, акыры кеңири жүргөн кишимин, элдин ою анчалык жакшы эмес. Бийликке келишет, башыбызды айландырышат, кайрадан да ошондой ойго келсе, башкача. Мурункудай эмес, азыр болсо бул дүйнөлүк экономикалык кризис. Эми ал бир негиздеринин бардыгы ковид деген апат болуп атат. Ошондуктан дүйнөдө экономикалык өтө төмөндөө болуп, муктаждыктар, турмушу начарлар, социалдык жактан абдан начарлап кеткен, шарттар төмөндөп кетти. Ошондуктан бул шайлоодо дагы
өтө сезимталдык болот. Мен кичине болсо дагы сүйлөшүп, жаш балдар келип, ушундай болуп бербейсизби дегенде мен айтып атам, жок, кое тургула, силер жөн эле жулунбагыла десем айтып атат. Айылда мурунку депутаттар 5-6 жолу шайлангандар эчтеке кылып берген жок. Биз айылдагы балдар өсүп калдык. Биз өзүбүз барабыз. Биздин керек болсо акчабыз дагы жетет деген балдар, жигиттер Кыргызстандын азыр көбөйүп атат. Сиз өзүңүз абдан жакшы билесиз. Теңдик. Каалагандар барат, эч кандай квота деген жок. Ошондуктан бизде көп айтып атат, азыр мына 30 жылдын ичинде эмнеге жеттик, бул улуттар аралык эмнеге болдук дейт. Кыргызстандан ашык дүйнө жүзүндөгү улуттар аралык мамиле түзүп берген аз улуттарга. Кыргызстандан башка мамлекетти көрө элекмин. Ассамблея народ деген бар. Буларга атайын аз улуттарга деп улуу квота берип атабыз. Айылдарга деп квота берип атабыз. А эмне үчүн бизде башка улут менен кыргыз эли бирдей тең? Титулдук улубуз. Титулдук эл сөз түрдө мамлекеттин өсүп өнүгүшүнө, ошонун коопсуздугуна, социалдык калыстыгына толугу менен жооп бериш керек башка улуттарга. Бул жерден эч кандай андай нерсе жок. Бизде тил үчүн кеткен жок. Бизде экономикалык кыйынчылыктар менен миграцияга кеттик. Кыргызстандан чыгып кеттик. Канча биздин жараныбыз Россиянын, Американын жараны экенин билбейбиз. Алардын көбүнүн эки жарандыгы бар. Булар паспортуна тапшырган эмес. Кыргызстан келсе Кыргызстан жаранында жүрөт, сыртта жүрсө сырттамын деп. Ошондуктан мен бул жерде абдан конституциялык кеңешмеге абдан сунуш кылдым эле. Өзү конституция дегенде биздикиндей кылып көп жазып, ал тургай ушу көп жазылган Россиянын конституциясы дагы биздики андан 2 эсе 3 эсе көп болуп калды, жазылып калды. Бул ар бир жазылган нерсе конституцияда толугу менен так аткарылыш керек. Өткөн кезде конституция деген кыска, нускалуу, закондорду чыгарып турган инструмент кыла турган, жалпыланган гана толуктамалар, жалпыланган чечмелер келиш керек. Конституция өзгөрүлбөш керек. Конституция канчалык өзгөргөн сайын мамлекеттүүлүк туруктуу болбойт. Дүйнө жүзүндө конституцияларды көрүп атасыз. 50-60-100 жылдан бери конституциялар 2 жылдан бери өзгөрбөй келатат. Анча-мынча гана кошумча болот. Ошондуктан бизге келип күнүгө өзгөртүү болгондон дагы бул туруктуулук эмес, туруксуздуктун чоң принципи бар десе мен бул жерден жаңылбаймын. Эми ол жерден сиз айтып кеттиңиз, шайлоо боюнча эмне мүмкүнчүлүк дегенде, буга чейин бизде Кыргызстандагы айтып атабыз. Эми Кыргызстандагыдан мурун айтып коеюн, дүйнө жүзүндө парламенттик башкаруу бар, президенттик башкаруу бар, конституциялык монархия бар, аралаш башкаруу бар. Бардык мамлекеттер эле өнүгүп атпайбы? Биз конституцияны бир өзүнчө эле бир зөөкүр кылып койдук, күнөөлүү кылып койдук. Конституция жазылбай калыптыр, ушундай экен деп. Мен айтамын, эми бул элди жадатып да айтышым да мүмкүн. Эң биринчи демократияны баштаган Англияда конституция деген жок. Закондор жыйнагы бар. Акылдуу укмуш деп Израиль деп айтып атабыз еврейлерде. Ал жерде конституция деген жок. Закондор жыйнагы бар. Ошондуктан бул жерде конституцияны бир мокочо кылып, укмуш кылып, зөөкүр кылып көргөзбөш керек бул жердеги. Орустар айткан догма кылбаш керек. Ошондуктан бул жерде конституцияда алып келатканга дүйнө жүзүндөгүдөй келатат. Бизде аралашма болду, президенттик болду, парламенттик болду конституцияларыбыз. Бирок ошонун ичинде дагы дүйнө жүзүндө өзүңүз билесиз, 3 бийликтин бутагы бар. Мыйзам чыгаруу, аткаруу бийлиги, сот бийлиги. А бизде болсо президенттик да бийлик болот. А президенттин аппараттын бийлиги деген болгон. 5 бийликке чейин барып калган. Ошондуктан азыр бул конституцияда президент аткаруу бийлигинин жоопкерчилигин мойнума алам, аткаруу бийлигинин башында президент турат. Конституцияда жазылып калды. Эми мойнума алам деп атат. А конституциялык ошол мыйзамдарды чыгарып, кандай болоорун айтып коюш керек. Бирок конституцияда абдан көп бул ким кандай кылды, кимдин конституциясы деген жок болуп атат. 80ден ашык депутат кол койду, ошол деп атат. Конституцияны 1-2 киши жазат. Калгандары талкуу менен кабыл алынат. Ошондуктан азыркыга чейин конституциянын автору жок болуп атат. Бул конституцияда жазылып койгондо аткаруу бийлигине өтө чоң тузактарды коюп койдук. Биринчи эле жазылганда социалдык мамиле жазылып турат. Минималдык колдонуу боюнча потребительский минимум дегенден ошол айлык акчаны алып келсек 5900, азыр 6000 болуп калды деп атат. Ошол акча менен пособие, пенсия аз болбош керек деп койду, минималдык айлык деп койду. Биз аны кайдан табабыз? Бул биринчи эле жолу аткаруу бийлигине импичментке даяр нерсе. Экинчиси, президент жогорку кеңешти кетире албайт. Экинчиден дагы укмуш кылып койдук депутаттарга. Чын эле кол тийбестик. 3төн 2си менен макулдоого менен гана жоопко тартат. Бул жерден дагы парламенттин өтө чоң күчү болуп калды. А шайлоо системасын алып келсек, президенттин дүйнө жүзүндөгүдөй практика алып келсек, президенттик мамлекеттерде президент структураны гана сунуштайт, бекитип берет, калганын өзү бекитпиш деп атат.
А президент жогорку кеңештин ишине киришкен жок да, комитетте эмне кылып атасыңар, кандай закон кабыл алып атасыңар деген нерсе, принциптердин баардыгы бул жерде ошондой болуп калды. Ошон үчүн бул жердеги алып келгенде президенттин жоопкерчилиги жазылып калды. Конституция менен мыйзамдарды бузса импичмент жарыяланат деп. А бизде закондор, бюджет деген нерсе аткарылбай атпайбы? Эгер чын эле күчтүү парламент келсе, мамлекетибизди өнүгөбүз десе, калыс күчтүү лидер келсе аткаруу бийлигинде, тил табышып, ушул Кыргызстандын ырааттуу башкарууга, дүйнө жүзүндөгүдөй, бири-бири кемсинтпей, бири-бири төмөндөтпөй, бири-бири жамандабай, тең салмактуулугун баардыгы шайланып келген ошолордун негизинде тең салмактуулукта бийликти алып кетсек, ырааттуу башкаруу мамлекеттик системасы түзүш керек. Биз аны түзө албай койдук. Дагы бир конституцияда өзүнчө бул жетишпегендик бар, сот системасын шайлоо. Ошондагы биз сотто тандоого 50% аты соттор деп койдук. А бул коррупция болуп калбайбы? Соттор өзүнө гана керектүү кишилерди албайбы сот кылып? Бул дагы маселе турат. Шайланууга келгенде айтып койдук, андан шайланат. Андан тышкары совет судей дегенди коюп койдук. Ал жерде парламент, президент дагы шайлайт. А совет судейге бирөө арыз жазып койсо, идеальный, мыкты сотту дагы кызматтан кетирип койот, толук мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бул жердеги коопсуздуктардын баардыгын сунуштоолордун негизинде айттым эле, бирок салыштырмалуу кичине болсо дагы бул конституцияда өзүнчө бир паритет, тең салмактуулук деген сот системасындагы соттор 50%дан тандоого катышат, совет судейге өздөрү шайлайт деген маселе аныкталып калды. Бул да жакшы нерсе. Ошондуктан мына сизге айтып кетип турган нерсем, шайлоо дагы азыр өтө кызык болот. Илгеркиде азыр 100 000 кишини сатып алуу өтө кыйын. Бизде өзүңөр көрүп атасыңар, 33, 35, 37% гана шайлоого катышат. Ошондо алып келсеңиздер, 100 000ден 30 000 киши катышат. 10 мыктымын деген киши, 10 айыл өкмөттүн баласы чыгып алса, 3 000ден алса, 3 000 бир добуш алган киши өтүп кетет биринчи турдан эле. Калганы калып калат. Бул дагы теңсиздикке өтө көп кооптонууга алып келет. Ошондуктан бул маселелерди дагы шайлоодо борбордук шайлоо комиссиясы карап чыгып, президент менен биз кантсе дагы макулдашуу болуп атат. Чынын айтканда закон ченемдүүлүгүн борбордук шайлоо комиссиясы кынтыксыз, кыйшайсыз аткарыш керек. Ал законду жогорку кеңеш кабыл кылат. Дагы айтып коеюн, бул жер жогорку кеңешти президент кетире албагандан кийин ген прокурордон коркуп мындай деп атат. Ген прокурорду булар шайлайт. Азыркыдай эмес, көпчүлүк добуш менен ген прокурорду кызматтан алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул жердеги нерселердин көп нерселер келет. Бул эми конституцияга баардыгын шайкеш келтирип, мыйзамдарды ордуна келтирүү кыйын нерсе болуп атат. Себеби конституцияны кабыл алган кишилер ошону жөндөп комментарий алып бериш керек. Ошондой комментарий азырынча жок так. Эми бизде ал тургай жөндөө жок болуп атпайбы? Толкование болуп атпайбы? Бул комментарий эмес. Ошондуктан мыйзам ченемдүүлүгүн кабыл алган киши гана аны талкуу кылыш керек. Аны жөндөп бериш керек. Кандайча кабыл алынган бул? Кайсы мааниде? Сиз билбей эле закон ченемдүү ушундай кабыл алды дегенге чейин аны 1 ай, 3 ай, 6 ай мүмкүн талкуу кылгандыр. Ал кишилер кандай себептерде кандай колдонулат дегендей. Мына Америкадагы сот системасы, Англиядагы эмне үчүн чет мамлекеттерде өнүккөн сот системасы мыкты иштейт? Ал жерде ар бир статьянын алдагы под статьянын бүт бардыгы алып келгенден кийин ал жерге бир эле ошо под статьяга 100 том талкуулар бар. Комментарийлер андан көп. Ошондуктан чечим кабыл алууга калыстык ал жакта жол берилген. Алар кынтыксыз чечмеленип койгон нерселерди, маселелерди тез кабыл алганга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бизде тилекке каршы андай нерсе жок. Экинчиден сот системасы иштеген жок. Дүйнө жүзүндөгү райондук эле графство деп коебуз, сот чакырып президентти жоопко тарта берет. Президент келбесе адвокаты келет. Но сот сиздин сөзсүз түрдө болушуңуз керек деген талабын жөнөтсө аткарып президент дагы келет. Ошондуктан бул жердеги маселелерди башкача карап жетишүүгө аракет кылсак болот эле деген ойдомун. Мына бизде айтып атат, парламенттик башкарууга жетиш керек, укмуш кылган деп атат. Парламенттик башкарууга алып келгенде дүйнө жүзүндөгү тарыхты карап көрсөңүздөр, дүйнөдө бүт бардыгы мурун авторитардык башкаруу системасы болгон. Мына мен бир гана нерсени айтып кетти элем, Афганистанда болуп, Вьетнамдын дагы курулушун. Азыр көп айтып атат, Южный Корея, Малайзия кантип өсүп кетти ал бул дегенде. Бул жердеги америкалык инвестициялык компаниялар келип, алардын саясий түрдө көтөрүүгө мүмкүнчүлүк алган. Эгер азыр өздөрүнүн акчаларын алып койсо, ал такыр башкача нерсе болот. Япониянын да көз карандысы кандай? Бүт бардык корпорациялар Америкада иштеп атат, дүйнө жүзүндө Японияныкы. Алар корпорациянын башында.
лицензия буларда. Бирок иштеген система тияктуу болуп атпайбы. Ошондуктан бул дүйнөдөгү корпоративдик башкаруу, кооперация деген өтө чоң нерсе. Ошого мүмкүнчүлүктөрүн алып, Япония өзүндө болбосо дагы кем байлыктар ошончолук башка мамлекеттерден кылып, кооперация кылып, ошол жерлерден иштетип келип, дүйнөдө чоң нерсеге жетишип атат. Мына азыр ушул өсүп келаткандан Түштүк Азиядан деп коелу, демеден азыр өтө мыкты өсүп келаткан Вьетнам. Вьетнамдын дагы абдан жакшы немеси бар. 5000 жылдык ошол жазуу үстүндө калганда Вьетнам дагы эч кимге багынып берген эмес. Кичинекей Япония, Кореяны дагы Кытайда басып алган. Кичинекей Англия, Индия менен Кытайда басып алган. Ошондуктан Пакистанды бул нерсенин өзүнчө кызык чоң нерселери бар. Пакистан менен Индия бирге болгон. Англия кетип атканда экөөнү эки бөлүп койгон. Ошондуктан азыркыга чейин өтө күчтүү мамлекеттердин кантип жаралып атканын, кандай системада болгондорун карап көрүшүбүз керек. Мына бүт бардыгы эле бизде айтып коет. Мен кыргыз элине айтып кетейин, эми көбүрөөк айтып келатам. Англис королева болуп калып туруп бийлиги жок дейт. Англиянын королевасындай бийлик дүйнө жүзүндө эч кимде жок. Сиз билесиз. Британия биримдигинде ал киши 19 мамлекеттин ичинде королева. Бардык жерде генерал губернатор коет. Генерал губернатор шайлоо өткөрөт, премьерди коет. Өзү дайындайбы? Өзү дайындайт. Бул жердеги нерселердин бардыгын туура түшүнүшүбүз керек. Англиянын королевасы каалаган күнү министрди алып коет, каалаган күнү палатаны жок кыла алат, каалаган лорддорду передача кайрадан кое алат. Ошондуктан бул жердеги нерселерди абдан жакшы мындай түшүнүп окуп чыгыш керек. Премьер-министрди сурабастан алып коет. Кое алат, бирок алат, керек болсо эл өкүлдөр жыйынын таратат дагы, же премьердин сунушу менен тарата алат. Лорд бул эми бул жердеги ал дайындоо негизинде болгон. Палата лордов. Булар Англиянын түбүн түптөгөн, Англиянын мүлкү, чет мамлекеттеги алардын бул менчиктери, сервитути деген бар. Бул качан болсо дагы, жеке сиздин менчигиңиз болсо дагы, мына Австралияда. Англия керек болсо ал мамлекеттик кызыкчылыгын алып коюуга толук мүмкүнчүлүгү бар. Мындай сөздөрдүн бардыгын эми окуп, аракет кылып, мындай көп нерсе менен эметиш керек. Мен бул нерселерге киришкенибиз жаңы жана Советтер Союзу ыдырап кеткенден кийин Кыргызстан жаңы жаралган министр болуп, жаңы түзүлүш болуп калды. Аткаруу бийлигинде иштеп, бул дүйнө кандай иштейт экен деп окудук, үйрөндүк, каалагандар. Андан кийин парламенттик дедик, эки палаталуу парламент кирди. Ал кезде жаңыдан депутат болуп төрөгө болуп калдым. Шунун бардыгын аракет кылып, окуу менен айтсаң, сен жомок айтпа дейт. Эми дүйнө жүзүндөгү болгон тарых жомок эмес да бул. Ошолордун биз билимибиз жакшы болгон үчүн Кыргызстандын эң мыкты, мына сиз билесиз СССРде окуган кездеги, Кыргызстан 15 мамлекеттин ичиндеги 5-6 болуп, деңгээли боюнча, билими боюнча мыкты орунда турчубуз. СССР таркаганда бизде 97% деп эмес, 95% деп коелу, орто билим болгон. Азыр ал билим кандай болуп атат? Муну турмуш көрсөтүп атат. Биздин убактыбыз аз калыптыр. Мына Афганистандан баштабадыкпы? Талиптер бийликти алгандан кийин аларды бир топ колдогондор Казакстанда деле, Кыргызстанда деле, Тажикстанда өзгөчө көп. Алардын бир аргументи бар. Мына батыштын демократиясын алып келип, бүт биздин бийлик Ашраф Ганиден тартып башкаларына чейин коррупциялашкан болуп кетти. Алар бирди айтып, өздөрү башканы жасайт экен, а биз мына чыныгы адилеттүүлүк орнотобуз дегендей, анан биякта да Кыргызстан айтып атат, булар чели орнотот деп. Анткени мына Ашраф Гани качканда канча бир акчасы батпай калыптыр самолетко. Ошол артып калган аэропортто калган акчаны талиптер коротпой улуттук банкка өткөрүп бериптир. А Ганинин бийлиги турганда ошентет беле, эгерде бир жерде ошондой акча калып калса. Ушу коррупция жагынан аябай кыска кандай сиздин оюңуз? Мен ойлойт элем, дүйнө жүзүндөгү бүт бардык мамлекетте коррупциялашкан. Биз коррупцияны ошолордон үйрөнүп атабыз. Америкада кандай коррупция бар экен, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн кандай экенин билесиздер. Америкада жер жеке менчикте, мамлекеттен тышкары жеке менчик бар. Жеке менчиктин ээси дагы ошол жер комитетинен уруксатсыз эчтеке кура албайт. Бул деген мамлекеттин кызыкчылыгы деген болот. Коррупциялык схемалардан, кинолордон, бардык жаратылыштардан жазылган бүт бардыгы маалымат каражаттарын окуп жатабыз. Эми Афганистандагы кеп нерсени айтып аткандагы бул доллар канча дагы керек. Азыр талиптер Америка менен мурун талиптер эми бул майли пакистандыктардын эле колунан келген эмес. Пакистандыктар түрткөрү америкалыктардын жараткан бул өзүнчө кыймылы.
ошол кыймыл келип азыр бийликке келди. Доллар сөзсүз керек азырынча керек. Бирок өзүңүз билесиз, федералдык резервдик система деген бар. Ал жерде алар эч качан долларга жооп бербейт. Америка доллары эч кандай мамлекеттен же алтын запасы менен гарантия жок. Ошондуктан бул дүйнө жүзүндөгү гегемон болуп, өзүнчө азыр ушу эл аралык соодалашууда доллар системасы болуп аткандыктан азыр чыга албай атабыз. Ушундан кетиш керек деп, мына азыр дүң продукциясы Кытайдык Америкадан алдыга чыкты, мурун алда болчу. Ушулардын баардыгы келе аткандыктан мен айтат элем, коррупциялык схема болбосо баардык жерде жакшы нерсе болмок. Коррупция деген нерсе өзүнчө бул дүйнөдөгү, мындай кыргызча которсок, кара ниети менен ниеттик кылган атка минерлер менен каралар деп атабыз. Ошолор таза эмес, начар элдердин бүт бардыгын чиймелешип аралашкан нерсени коррупция деп айтылат. Эгер мамлекеттик башкаруу системасы дүйнө жүзүндөгүдөй баардык жерде эле укмуш болгон караларды, бандиттерди жок кылып койгон жок. Укмуш Америка менен Россия, Кытай деле жок кыла алган жок. Бул өзүнчө дүйнө, алардын өзүнүн дүйнөсү бар. Ошончо дагы мамлекет ооздуктап ордуна коет. Мына биз айтабыз, коррупция менен күрөшөбүз, коррупцияны 100% жок кылабыз. Эч качан коррупция дүйнө жүзү жок кыла алган эмес, жок кылбай келе атат. Бири-бирине жардам берген, ушул коррупциялык схема берген мамлекеттик кызматташ дегендер. Ошондуктан саясаттын дайыма эки жүзү бар дейт. Кыргызстанда дагы мен айтып аткан коррупционерлердин бүт бардыгына мүмкүнчүлүк берип, мына азыр чыгардык, акча төлөп койду деген нерсе болбош керек. Ошол акча чын эле ошончонун баарын төктүбү же төккөн жокпу? Бул да башка нерсе. Ошондуктан коррупциялык схемаларды Афганистанда айтып кичине колдоп аткандар, ар бир мамлекет өзүнүн мамлекеттүүлүгүнө жетиш керек. Ал жерде СССР киришип, мамлекет куруп беребиз болбой калды. Азыр 20 жылдан бери Америка укмуш кылабыз деген мына 20 жылдан бери эчтеке болбой калды. Ошондуктан туруктуу мамлекет өзүнүн болуп, улуттук банкты киргизип, элчиликтерге тийбей, талептер кандайдыр бир өзүнчө. Эми бул өзүнчө мусулманчылык деген религия бар. Дүйнө жүзүндөгү 4-5 конфессия бар күчтүү, ошонун бирине кирет. Бул мусулманчылык деген. Катуу кармап аткан өзүнчө талабы бардыр. Улуттун тазалыгын сактап калуу. Мен аны айта албайм азыр. Толугу менен мен канча дагы бу религия деген нерсени өтө кылдаттык менен караш керек. Анан сизге айтып кете турган нерсе эки жүздүүлүк деп атасың. Дайыма саясатчылар эмес, жөнөкөй элди эле эки жүздүүлүк кылат. Эми бул айтып келаткан илгертен баштап өзүңүз билесиз, 18 мартынан баштап Франциянын айтылган сөзү бар. Политика хуже проституции деген. Ошон үчүн бул жердеги нерседе бүт бардык нерселерди туура түшүнүү. Мына биз деле азыр карап көрбөйбүзбү? Мына азыр партиянын списоктары чыгасы көрөсүз, тизмелери чыгат. Ошол кишилер эле баягылар эле баардыгы эле жабышып, кайрадан үймөлөктөшүп, ар бир партияга бөлүнүп, бийликке келүү аракетин кылып атышат. Бийликти баардыгы алгысы келет. Баардыгы бийликке жетиш керек. Бийлик болсо байлык болот, байлыгың болсо бийликке жетесиң. Ошондуктан бул эки байланыш синонимдүү туура түшүнүш керек. Ошол байлыгы жетип калгандар азыр бийликти басып алабыз деп атат. Эми бийликти басып алабыз дегенде кандай? Ар кандай жол менен, сатып алуу жолу менен, үгүттөө менен, баардыгы менен, алдоо менен, ишеним жолу менен келип туруп мамлекетти түзүп атат парламент. Ошондуктан бул жердеги көп нерсени айтып кетсек болот. Ошон үчүн парламентте алсыз антимитет дейт. Парламентте баардык мүмкүнчүлүк бар. Аны колдоно билиш керек. Сот бийлигинде да баардыгы бар. Колдоно билиш керек. Калыстык болсо, элдин колдоосу менен баардык жакшы нерселер болсо болмок. Бирок өткөн кездеги Кыргызстандын конституциясы башкача болсун деп азыр конституцияга салынып конституциялык кеңешке өзүмдүн конституциямды сунуштаганмын. 8 эсеге кыска. Азыркы биздин конституцияда 197 000 символ бар. Мен жазганда болгону 17 000 символ бар. Аны талкуусу менен, аныктамасы менен, концепциясы менен сунуштадым. Өткөн кезде кандай болуш керек деп. Эми муну кабыл алуу өзүнчө бизде активдүү Кыргызстандын жарандары, сырткы миграцияга чыгып кеткендер жардам бере албай, ички биздин саясий мамилелерге катыша албай, мыйзам чыгарууга, мамлекеттик башкаруу системага кошула албай атат. Бул жерден алып келсек, Францияда бар. Сенатында француздар француздук жарандыгы жок болсо сенатка келип, Франциянын өнүгүүсүнө толук шайлоого катышууга укугу бар. Ошондуктан бизде эмне үчүн активдүү биздин айтып атабыз 30% катышып атат. Жок дегенде илгерки Советтер Союзундагыдай же өнүккөн мамлекеттерде 50% десек, анда биз ошол иш миграциясында жүргөн же кайдыгер болгон кишилерди тартышыбыз керек. Бул жолу кичине болсо дагы мүмкүн шайлоого жогорку катышына көбүрөөк пайызда катышат десем жаңылбайм деген ойдомун. Канча дагы мүмкүнчүлүк берип атабыз, тандоо. Буга чейин кайдыгерлик партияга болбогондон кийин мен шайлаганда эмне деген принцип менен көбү келбей жүргөн.
Ошондуктан бул жердеги сиз айткандай мынау коррупциялык схема деген, коррупцияны жок кылам деген киши өзү коррупционер дейм. Коррупцияны ооздуктайбыз, азайтабыз, токтотуп, ирети менен, итабы менен жетишебиз дегенбиз. Мына тилди, идеологияны айтып атабыз. Болбойт. Биз зордоп эле бир күн жарылып чагылабыз, тилди бир күн үйрөтөбүз. Үйрөтпөгүлө, 3 жылдын ичинде бытовой тилди билбесе, башкача мамиле. Кандай эмнеси бар? Эгер ошол мамлекеттин титулдук элибиз биз 70% болуп аткандан кийин, ушул мамлекетте жашап аткандан кийин ошол элди, тилин, саясатын жактырып колдошуңуз керек. Болбосо чыгып кете бериңиз. Ал ар кайсы мамлекетке барганда өзүңүз улутуңуз, дүйнө жүзүндө мамлекеттүүлүк болду, эч ким ага каршы эмес. Ошондуктан бул жердеги нерселерди айтканда идеология деп атабыз. Идеология бар биздики. Ошол идеологияны итабы менен тактап, бүгүн жарк этип укмуш кылабыз деп айтып койбостон, тактап туруп ордуна келтирип, иллюстрация деп атабыз кадрларды. Туура, бул туура эмес болду деп атабыз. Мен айтат элем, кээ биркилер айтат, мамлекетке кызмат кылган үчүн кечиримдүү болуш керек. Кечирип койгула. Мамлекетке зыян келтирген киши өзүнүн кызыкчылыгын унутпай алгандан кийин ал киши сөзсүз түрдө жоопко тартылып, мамлекеттик кызматка тартылбаш керек. Ошондуктан биздеги азырда канча мынча келген кадрлар бар, бардыгы кетип калат. Билим берүү системасы, саламаттык сактоо системасы бул нөлгө кетти. Дүйнө жүзүндөгү өзүңүз билесиз тарыхтагыдай. Эгер элге билим болбосо, мамлекет өнүкпөйт. Мамлекетти жок кылам десең, билим менен саламаттык сактоону жок кыл, мамлекет жок болот. Ошондуктан бул жердеги өтө кооптуу маселелерди салыштыруу. Ар бир жаксадан коопсуздук боюнча, бул тамак аш боюнча, чек ара боюнча, ал тургай саясий жүрүш боюнча бизде коопсуздукту толук сактоо деген программабыз жок. Сөзгө айтып коюп атабыз. Ошондуктан Советтер Союзу жыгач сокодон ач калып, бүт изоляцияда туруп, эмбарго коюп эчке бербей койгондо, блокада турган кезде Советтер Союзу көтөрүлгөн. Мына россиялыктар айтып атат. Бизге ушунчалык тоскоолдук кылып койду. Биз ыраазыбыз. Мурун кооперациядан алып келген нерсе өзүбүз чыгарып, өнүгүп өсүп атабыз. Кыргызстандын толук мүмкүнчүлүгүбүз бар, кичинекей мамлекетпиз. Мына бир нерсени айтып коеюн, шериктеш мамлекеттердин ичинен айтып коеюн, Белоруссияны. Энергоносители 1,5%. Бир дагы металлоемкий производство, бир дагы металл, килограмм металл чыкпайт. Сам металлоемкий, эң мыкты металлоемкий производство темирди колдонуучу. Эң мыкты наука, бюджет формировать укмуш болуп атат. Айыл чарба жетишип атат. Нефти газ жок деле. Ошондуктан мен айтат элем, Кыргызстанда бардыгыбыз бар. Ошону туура колдонуп, натыйжалуу кылып, мыйзам ченемдүүлүгү 70%га иштесе, Кыргызстан тез арада өнүгүп кетет. Толук мыйзам 100%га деген бул иллюзия. Ошондуктан мен ойлойт элем, кыргыз эли өнүгөбүз десе, калыстыгын тактыкты. Азыр эми бул уюштуруу өзүнчө сунушталып атат. Бул коррупцияга каршы комиссиялар түзөбүз деп. Мен бул жерде жолукканда азыркы президент менен мурункуларга да баарына катты жазганмын. Бизде катты жазгандагы ал жерде душман дагы, көрө албастар да көп болот. Ал жердеги мамлекетке канчалык оор болсо дагы, канчалык ачуу болсо дагы чындыкты сунуштап жазам. Жазганмын дагы. Бул киши азыр ошондон көп нерселерди колдонуп атат, мурункулар дагы эми, бирок мунун түйүнү чыгарыш керек. Мамлекетти түзүү, тартипке келүү өтө кыйын болот, өтө ачуу болот. Көп кишилер эмес, 30% киши сөзсүз нааразы болот. 70% колдогондон көпчүлүк менен жөнөтүшүш керек. Бизде азыр эмне 0,1%га жетпеген кишилер бийликте элеп отурат, депутат болуп отурат, каалагандай кылып атат, бизнесте айлыкта акчанын бардыгы бар, басып алган мүмкүнчүлүк менен туура эмес жүргүзүлгөн менчиктеширүү менен ушул мамлекетке келдик. Бизди мамлекеттүүлүктү алып кетүү боюнча эгемендүүлүк сактап өнүгүүнүн дагы өтө кыйын нерсеси бар. Жерди бөлүп берип койгонбуз. Жер бул кыргыз элинин энеси. Жер кайра жаралбайт. Адам жаралат, көбү азайышы мүмкүн. Жер жаралбайт. Ошондуктан жерди сактап, коңшу мамлекеттерди көрсөңүз, мамлекет сактап калгандай мамлекеттик башкаруу системасы канткенде оңойраак. Убактыбыз бүтүп калыптыр. Рахмат сизге. Бизде конокто Алмамбет Матубаримов болду. Мурдагы биринчи вице-премьер жана эл өкүлдөр жыйынынын спикери. Рахмат сизге. Саламатта болуңуздар.